Кызмат саякат Умра компаниясы менен Тез кабар медиа компаниясы биргеликте уюштурган Умра турубуз мына бүгүн 12 октябрь. Elhamdülillah, Allah'a şükürler bolsun. Анан жатаканасы, барганы, обслуживаниясы, анан мо алып барып келген устаздын мамилелери өтө сонун. Сабак баяндар бар, түшүнүктүү болду. Сабак баяндары бүт бар убактысында. Аллахтын үйүнө барабыз депчи. Машалла, Баткен. Баткенден Умрага канчанчы жол кетип атасыз? Биринчи жолу. Биринчи жолу, а? Biz Өзбекстанда, Кайсыл шаардан? Farg'ona. Farg'onadan, Farg'ona, ha? ha. Birinchi jol ketipatасыздар Umraga? Birinchi ketishimiz. Birinchi jol ketishimiz. Bu kompaniyani qayerda ko'rdingizlar? Mana YouTube'dan ko'rib, sizlar bilan ketyapmiz. Sizler de ушул сезимди өзүңүздүн денеңиз менен сезип көрүңүз да Умра сапарына барыңыздар. Мыкты кызмат, толук ибадат деген буюрса, Уран менен бул кызмат саякат Умра компаниясы иштейт экен. Келерки сериялардын баарын карап туруңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз кызмат саякат Умра компаниясы менен Тез кабар медиа компаниясы биргеликте уюштурган Умра турубуз мына бүгүн 12 октябрь. Сапарыбыз башталып жатат. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай биз Манас аэропортундабыз. Регистрациянын астында Умрага баруу үчүн биздин Умра башчыбыз Миржалал устаз бардык жол жоболорун түшүндүрүп, бул жерден кантип жөнөш керек, кандай барыш керек, ал жерге барганда эмнелерди кылыш керек, биринчи зарылчылыктардын бардыгын айтып үйрөтүп жатат. Андыктан сиздер биздин келерки сериялардын баарын карап туруңуздар. Буюрса бата дуаңыздарды кылып, кимиңиздер ата-энеңиздер жөнөткөн болсоңуздар, жакындарыңыздарды жөнөткөн болсоңуздар, биздин YouTube каналдан көрүп туруңуздар. Биздин серияларды калтырбай көрүп турганга сиздерди үндөйт элек. Антикени себеби сиздер Умрага эмки сезондо же болбосо эмки рейсте барам десеңиздер, анда Умрага кандай барыш керек, ал жерде эмнелерди кылыш керек, бардыгыны чекеден баарын сиздерге үйрөтүп, көрсөтүп, бардыгын чагылдырып беребиз. Аны эмесе биз Миржалал устаздын астына барып, анын айтып аткан кептерине бир аз көңүл бурайлы. Жүрүңүздөр. Өтүп кетели, а? Өтүп кетеличи. Asınıp kelip oturasızlar. Bardığımız emne kılıp oturarız. Çemadanlarımızı arıp, kamdanıp, Allah'ın saparıga çıkıga bardığımız kamdanıp oturarız. Allah Peygamberimiz hadisinde aytkандай эле, la taşuddur rihal illa bi salasati masajid. 3 meçit üçün gana ulooga kurjunas kılады отат. Ал 3 meçitin birincisi Peygamberimizin meçiti, ikincisi Mekke şahrındagı Ka'batullah, üçüncüsü dagı Kuddus meçiti eken. Elhamdülillah, Allah'a şükürler bolsun. Mına bugün bala çakağınızды жыйыштырып, mal mülkünüzdü, oşonça tirичилигиңизди bir çetke kağıp, жыйыштырып, Allah sana men kel atamın dep bardығы saparga attanıp oturabız. Biroq Peygamberimiz hadisinde aytkan, men hacca, egerde kim acılık kıla turgan bolsa, felem yarfus velem yafsuk, egerde buzukuluk, aram işke aralaşpasa, vela yücadel, emne kılbasa, biri menen talaş tartışka düşpese, birbiriga жақшы muamelede bola turgan bolsa, sый urmat menen bola turgan bolsa, raja'a kayyammin veladathu ummuhu, eneden жаңы tuğmadan жаңы төрөлгөндөй günөөсүz kaytat degen. Gördüңүздөр mü? Al kıyın alsa, başka işlerdi kılsa dev aytpay atat. Bolgonu. Жақшы muamelede bolup birbiri menen. Aram işke barbay, tuğra barıp kelseyle al eneden жаңы төрөлгөндөy günөөsүz kalat degen. Oşonduktan urmattуу jamaat, Peygamberimiz daha bir hadisinde aytып atat. Afdalul amal, amaldardın en faziletlisi imanun billah, Allah'a iman keltir. Ve cihadun fi sabilillah, Allah yolunda cihad kılı. Üçüncüsü dağı emnedet. Haccul mabrur, kabul bolungan acılık da atat. Oşonda sahabalar suradı Peygamberimizden. O Resulullah, kabul bolungan acılık kanday dedi. At'amut ta'am ve tibul kelam. Emne adamdardı, aç kalgan adamdardı, sadakaga muhtaç bolgan adamdardı toyduru, jana watibul kelam jumşak muamele kılуу деп атат. Daha bir hadisinde aytып атат, ala ukhbirukum ala man tahrumun nar. Silerge haber vereyim bi, tozak otu kimge haram bolat?
kimge haram bolot, al tozok otu, kim tozok otuga түшпейт экен, bir pendeden habar bereyinmi de Peygamber sahabalarga aytıp atat. Oşonda sahabalar surap atat, o Rasulullah, alar kimder degende alal haynil layni sahilil qarib. Emne kılgandar? Jumşak muamele kılgandar. Qarаңыздар. Жақшы söz süylөгөндөр, bir-biriге сый урмат көрсөткөндөр деп атат. Ошондуктан бардыгыбыз bir жамаатпыз. Анча-мынча кетип атканыбызда кандайдыр bir кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Бул сапар оңой сапар эмес. Ошол кыйынчылыктарга көз жумуп, тилибизди кысып, тилибизди тыйсак, жакшы сөздөрдү бири-бирибизге көмөктөшсөк, карыларыбызды жетелесек, ошолордун чамадандарыны, ошолордун жүктөрүнү көтөрүшө турган болсок, ошондо биздин амалыбыздын кабыл болуп аткандыгынын bir аламаты. Ошондо биз бул белгиси болуп эсептелет. Урматтуу жамаат. İnşallah hazır saat 4'te registrasyonumuz baştalat. Oşonda bardığımız çemadanlarımızı tapşırağız bul жерге. Jana ruşnoylarımızga erkek kişiler, ajekeler sizler emne kılasızlar. Bardığımız ihramlarımızды ruşnoylarga salып alaylı. Bagajga tapşırıp жибербейли. Oşol ihramımızды, tapçıkabızды, kurubuzdu alып alaylı canımızga. Andan keyin көрө жатырбыз. Ал жака өткөнүбүздөн кийин балким Бишкектен, балким Кувейттен ихрамга киребиз Куда кааласа. Ал жакта дагы иншалла ихрам жөнүндө, умра жөнүндө, ал ибадаттар жөнүндө дагы да кеңири ал жактардан иншалла сүйлөшөбүз Куда кааласа. Аллах таалам биринчиден ушул умра сапарыбызды жеңил кылган болсун. Жолубузду ачык кылган болсун. Узак жолубузду Аллах таалам жакын кылган болсун. Ушул сапарга чыгып атканыбызда артта калтырып жаткан үй бүлөбүздүн, артта калтырып жаткан бала чакаларыбызды Аллах таалам амандыкта кылсын. Жана бул сапарыбызда биз балелерге, кырсыктарга дуучар болуудан Аллах өзү сактаган болсун. Ушул сапарыбызды жакшы амалдар менен жыйынтыкташты. Жакшы иштерди кылуу менен Аллах ыраазы боло турган иштерди, жакшы иштерди аткарууну баарыбызга Аллахым насип кылган болсун. Бардыгыбыз иншалла ушул жерден ниетибизди түздөп жолго чыгайлы. Бисмилла, Аллаху акбар. Алла ыраазы болсун. Аксакалдардан бирөөбүз дуа кылып коелу. Жоңотага дуа кылдырайлы. Мына аксакалга дуа кылдырайлы. Hacıma dua kıl. Oturun. Ya Allah, cemaatimiz. Tüm cemaat sağ salamat, aman esen barıp geldilerine. Allah yol versinler, Allah'ın yolları dedim, Allah'ın yolunda yürüyelim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Allahu ekber. Ya Allah. Onda ушинтип биз теска бар. Тугандар, буюрса мына ушинтип сапарыбыз дагы башталып атат. Буюрса аксакалдарыбыз дуаны кылып, бүгүн мына 12 октябрь таңгы саат 3төн өтүп калды. Азыр регистрацияга даярданып атабыз. Негизи ушул устаздын айтышы боюнча бул жерден азыр ихрамдарды алып алып, ихрам деген аны кийинки сериясында көрсөтөбүз. Ошолордун баарыны алып алып колго, шлёпкаларды алып алып, буюрса зал ожиданияда ал жерде дагы буюрса кийинки сериялардан сиздерге көрсөтөбүз. Сиздер алыстабай туруңуздар. Себеби бул ыйык ибадат болгондуктан буга кунт коюп, көңүл буруп, түрдүрбөстөн жакшылап уксак, буюрса ар бирибиз деп ойлойм, башыбызга түшкөндө баарыбызга пайдасы тиет. Иншалла. Менин аты жөнүм Абдулбасит Билалидин уулу. Буюрса сиздердин кызматыңыздарда болобуз. Келерки серияларыбызды сиздер алыстабай көрүп туруңуздар. Тугандар, биз азыр учурда регистрациядан өтүп, жүктөрдү тапшырып, азыр ушул зал ожиданияга кирип бараткан учурубуз. Буюрса сиздерге ушул кызмат саякат компаниясынын кызматы, бул жердеги обслуживаниясын сиздерге тартып көрсөтөбүз. Жана бул жерде бир нече адамдар коштоп бул умрачыларды жөнөткөнгө чогуу келишиптир. Ошолордон дагы бир-эки ооз ой пикирлерини, бир-эки ооз каалоо тилектерини угуп, сиздерге буюрса маалыматтарды алып берели. Келиңиздер. Салам алейкум. Кандай жакшыбы? Кудай жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Атыңыз ким? Атым Ботек. Атыңыз Ботек, Кайсы жерден келдиңиз? Мен өзүм Лейлектен болом, Бишкекте жашайбыз да азыр. Бул
бирөөлөрдү алып келдиңизби? Жөнөтүп Мен атасызбы? өзüm таныштарды, эмелер, туугандарды баарын ошол жака үндөп алып келип эме кылдым да. Машалла, Алла кабыл кылсын. Жалпы канча киши кетип атат сиздин туугандарыңыздан? Жалпы азыр 5 киши. Машалла. Негизи өзүңүз умрага баргансызбы мурда? Ооба, умрага ушу компания менен 2 жолу барып келдим. Машалла. Кайсы жылдары бардыңыз? Ушу 2022 мартта бардым, анан апрелде Орозодо бардым. Охо, машалла. Кандай болду компания жөнүндө кичине бир элдерге дагы айтып коюңчу. Биринчисинде кандай болду, айырмалар кандай болду? Ал жердеги тамак аш, турак жайлар кандай болду? Эми бул тамак ашты, турак жайды алып барып келген гидти, Миржалалды эми кичине айтып жеткирген кыйын го дейм. Бир барып көргөнгө жетпейт. Бирок тамак ашы, анан жатаканасы, барганы, обслуживаниясы, анан могу алып барып келген устаздын мамилелери өтө сонун. Сабак баяндар бар, түшүнүктүү болду. Сабак баяндары бүт бар убактысында. Анан умра 4 жолу компаниянын өзүнөн кылышты. Анан сырткары биз өзүбүз суранып 2-3 жолу умра кылдык. Ошо 11 күн турган болсок, 11 күн ичинде 7 жолу умра кылып, таапты толтуруп таап кылдык. Таапка деле таапка чыгарып өзү эме кылат. Алла разы болсун Миржалалдан. Кандай компанияга калуу тилек айтат едиңиз? Компанияга иштерине ийгилик, дайыма ушинтип эле элди жакшы жака эме кылып, ошо Алла Тааланын ыйык деген жерлерге Мухаммад пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыздын барып салам айтып, ошол жерден зыярат кылганга бүт баарыбызды, кыргызстандыктарды ушу компания менен барып келгенге чакырам. Алла разы болсун сизге дагы. Алла разы болсун. Буюрса ушинтип көптөгөн адамдардын умрага барышына, ажылыктарга барышка буюрса себепчи болуп жүрө бериңиз. Иншалла. Туугандар, сиздер дагы көрүп ниет кылыңыздар. Адегенде ар бир адамдын амалы ниетке жараша демекчи. Андыктан барыңыздар, ниет кылыңыздар. Буюрса барыңыздар, сөзсүз түрдө барасыздар. Кайсыл компания менен барышыңыздардын мындай айырмасы деле жок, бирок биз ушул компания менен баратабыз. Буюрса өтө жакшы деңгээлде ибадаттарды кылып, буюрса вакытты текке кетирбегенге аракеттерди кылабыз. Азыр бул жерде келген апалардан дагы, кээ бир байкелерден дагы, умрачылардан дагы бир-эки ооз кептерден сурайлы. Кандай дедиңиздер, Бериңиздер. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Биз Тез кабар каналынан чогуу кетип атабыз сиздер менен умрага. Ай, машалла. Кандайсыздар? Жакшыбы? Кайдан келдиңиздер? Аябай жакшы, миле, көңүлүбүз ачылып атат, аябайчы. Аллахтын үйүнө барабыз депчи. Машалла, биринчи жолу кетип атасызбы? Жок, мен чоң хажыга барып келгем 10 жыл мурун. Машалла. Умрага биринчи жолу баратасызбы? Умрага биринчи жолу бардым. Машалла. Кайерден келдиңиз? Аламедин районунан. Чүйдөн Аршалайынан. Машалла. Сизчи эже? Мен да Бишкектен эле биринчи жолу жолу кетип баратам. атасызбы? Бул кызмат саякат компаниясын кайсыл жерден көрдүңүз маалыматты? Кызмат саякатты кызым менен күйөө балам экөө Казань шаарында, Россияда турушат, ошолор жолдомо алышып. Машалла. Аллахым буйруса Буйурса. атабыз. Ибадаттарыңызды баарын кабыл кылсын, Алла разы болсун. Жакшы. Алла разы болсун. Буйурса. Туугандар, жүрүңүздөр. Дагы сиздерге бир-эки маалыматтардан алайлы. Ассаламу алейкум. Аксакал кандайсыз, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Сиз да чогуу кетип атасызбы? Атыңыз ким? Исман Эсман, канча жаштасыз? 76 76. Алла өмүрүңүздү узун кылсын. Кайсы жерден келдиңиз? Баткер. Баткенден. Умрага канчанчы жолу кетип атасыз? Биринчи жолу. Биринчи жолу, Бул кызмат саякат компаниясынын мындай кызматы, бул жердеги тейлөөлөрү жактуу сизге? Жакшы. Кандай экен? Айттылар го бардыгы. Баары жакшы экен? Бардыгы сабак өткөндө айтты, шундай. Буюрса, эми эртең буюрса биринчи эле ошол Жиддага түшүп, андан кийин буюрса Мекке шаарына барып ошол жерде умралар кылабыз, Буюрса сапарыбызды иншалла Алла Таала байсалдуу кылсын, Алла. Жакшы. Жүрүңүздөр, кечиресиздер. Бул жерде бизде Өзбекстан жергесинен дагы кетип аткандар чогуу бар. Ошолордон дагы бир-эки ооз буюрса комментарий алганга аракет кылайлы. Жүрүңүздөр. Кандайсыздар эжелер? Жакшысыздарбы? Рахмат, Сиздер кайерден келип атасыздар? Biz Özbekistan'da.
Кайсыл шаардан? Farg'ona. Farg'onadan. Farg'ona, ha. Birinchi jol ketip atasizlar umraga? Birinchi ketishimiz. Birinchi jol ketishingizlar. Bu kompaniyani qayerda ko'rdingizlar? Ha? İnternetten gördünüz? İnternetten gördük. Rosa tarifini eshitib, suyunib, xursand bo'lib, shu nimaga a'zo bo'ldik. Xizmati qanday ekan bu yerning? Yaxshi, Yaxshi? juda ham yaxshi. Buyursa iyig' safarga ketib o'tamiz. Bari ушул эл журтка, бардык мамлекеттерге, мамлекет башчыларга дуа кылып, жакшы амалдар кылып келели buyursa. Ilohim, ilohim. Apa qandaysiz, yaxshisiz? Rahmat, İşleriniz yaxshi. yaxshimi? Yaxshi Xudoga shukr. Biz cho'g'u ketib o'tamiz. Biz Tez xabar kanali. Ошол bizni YouTube'dan ko'rgansizlar, ha? Mana YouTube'dan ko'rib, sizlar bilan ketyapmiz. Rahmat, tan jonlaring sog' bo'lsin. Yoshingiz qanchada? 73. Maşallah. Allah ömrünüzü bereketsin versin, ha? Kisim doya. Buyursa. Bo'pti, rahmat, tan jonlaring sog' bo'lsin. Bundan ham ishlaring rivojini bersin Alloh. Aytganingizlar kelsin, ha? Туғандар, эми сиздер бизди дагы күзөтүп туруңуздар. Буюрса, самолетубуздан жакындап калды. Азыр ошол ожиданияга дагы киребиз. Бул жерден азыр таможнялардан өтүп, буюрса андан арыда сиздерге улантып, серия кылып көрсөтүп турабыз. Бул кишини тааныйсыздарбы? Бул киши Дастан деген, Дастан медиа барыңыздар, Инстаграмдан көрүп жүрсөңүздөр керек. Ушул киши биз менен чогуу буйрса умрага кетип атат. Кандайсыздар, тагы? Алхамдулилlah, шүгүр Кудайга. Işleriniz yaxşı? Алхамдулилlah, шүгүр иншалла. Жай турмуш болуп атабы? Керемет, сонун. Буйрса бул кишини биз менен чогуу кетип атканы өтө сонун. Себеби барыңыздар да билгендей, бул кыргыз элине дагы мынау диний жаатта дагы аябай зор эмгектери бар адам. Ошол раматлык чубак ажы менен дагы көп ошол сабактарына катышып, ошол кишиге дагы шагирт болуп, буюрса бир топ илимин алганга дагы жетишкен инсандардын бири. Алла разы болсун. Дастан шейх кандайсың? Кудайга шүгүр. Өзүңөр жакшыларбы? Жакшы келдиңиз. Регистрациядан өтүп алдык азыр. Иншалла. Толкундан башкача болот, сиздер сиз да биринчи жолу, мен да биринчи жолу. Операторыбыздагы аты Улукбек Нарматов, биздин Тез кабар YouTube каналыбыздын башкы оператору. Буйрса бу киши кызматта, баарыбызга дуа кылыңыздар, биз да сиздерге баарына дуа кылайлы. Баарыбыз чындыгында биринчи жолу баратабыз. Азыр мындай бул сезимди айтыш кыйын да. Баягы жаш кезде дегдейсиң го бир жакачы, бир жаңы жерди көргөнгө, бир көлдү же бир жерди көрөйүн дегенде мындай толкундоо сезим, баягы баргандагы бир эмоциялар батпайт го, ушундай бир болуп атат. Ал нерсени сезиштин туугандарыбызда да кайрылабыз. Сиздер да ушул сезимди өзүңүздүн денеңиз менен сезип көрүңүз да умра сапарына барыңыздар. Вакыттан пайдаланып сиздерге да ыраазычылык айтайын. Бул Абдулбасит байкебиз Тез кабар, баарыбыз билгендей Тез кабар каналынын Бишкектеги өкүлү жана ошондой эле кызмат саякат фирмасы ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп бергенде Алла разы болсун. Биздин ошол үйлөнгөнүбүзгө карата же мындай деле кичине болсо дагы элибизге кылган кызматыбыздын үзүрүнөн бизге белекке ушул умра сертификатын берди. Алла разы болсун. Кудай буйрса умрадагы да жакшы көзүрмөмдерди Абдулбасит байкебиз жана биз да чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар. Эгер умрага барууну кааласаңыздар, ушул фирмага кайрылыңыздар. Жана башка бардык жакшы жактарын биз көрсөтүп беребиз. Буйрса, бул Дастан мырзанын дагы Instagram каналы бар, аны барыңыздар билесиздер, Дастан медиа. Жана эгерде сиздер ошол кызмат саякат умра компаниясы менен сиздер дагы умрага барыңыздар келип аткан болсо, биз экран астына жана описанияларга номерлерин калтырып кетебиз. Ошол контакттарга чалып байланышып, жакынкы рейсибиз буюрса 28 октябрь болду. 28 октябрь. 28 октябрь. Аны деле сиздер тактап, андан башка дагы, андан кийинирээк дагы десеңиздер рейстер бар. Ай сайын рейстер бар буюрса. Сиздер да барыңыздар, ниет кылыңыздар. Себеби бул күндөр аз күн, 14 күн, балким кимдергедир насип болот, кимдергедир насип болбойт, бирок жакшы ниет тилектер менен буйрса барып, амал кылып, ошол жерлерди өз көзүбүз менен көрүп, жанакы окуп аткан пайгамбарыбыздын жерини, жашаган жерини, мечитини көз менен көрүп, кол менен кармап, бут менен ошол жерди басып көрүп келишке ар бирибизге насип кылсын. Дал ошол жерлерде пайгамбарыбыз жүргөн, дал ошол жерлерде пайгамбарыбыз өз насааттарын жана Куран түшкөн деп көз ирмемдер менен кыялдануу менен бара турган болсоңуздар, чындыгында жаратканым өзгөчө бир адеп ахлактарды берет жана баардык жаман сыпаттардан арылууга мүмкүнчүлүк болот.
баарыңыздарды умрага барууга жаратканым насип кылсын. Чөнтөгүңүздө 1 сом жок болсо да ниет кылыңыз. Ниетке жараша амалдар жаратканым насип кылса, эч нерсеңиз жок болсо да умрага жаратканым алып барып коет. Ооба. Сөзсүз түрдө умрага барыш үчүн жана биз айфонго акча чогултабыз го. 100 миң, 120 миң акча чогулткандай эле. Биз ошол акчаны чогултуп туруп 1 жылдык айфонду албай турсак умрага барып келебиз. Бирок бул умра сапары туугандар, бул жөнөкөй сапар эмес, бул туристический сапар эмес. Бул ыйык шариятыбыздагы өтө чоң бир ибадаттардын бири кичи ажылык. Бул умрага барган адам ажылыктын соонуну буюрса Алла Таалам берет. Сөзсүз түрдө ибадаттарга, ал жерде кылына турган амалдарга көңүл бурулса. Ооба. Жана ошол ибадаттарга көңүл бурулуп, жакшы ибадат кылып келүүгө кызмат саякат фирмасынын өкүлдөрү, ажы башчылары камсыздап берет иншалла. Ооба. Рахмат, Дастан мырза. Алла разы болсун. Туугандар, азыр бул кызмат саякат умра компаниясынын кызматчылары, тагыраак айтканда бул жерде бизди жөнөтүп аткан кызматчылардан дагы сиздерге ошолорду чагылдырып берели. Себеби бул жерде азыр адамдар окшош кийинип жүрөт, бирок бул кишилер биринчи этаждан экинчи этажга сумкаларын көтөрүп чыгып, регистрацияга ташып алып барып, ар бир адамды өткөрүп, ар бир адамды буюрса регистрацияны өткөрүп, кагаздан чийип, өттү, өтпөдү деп баарыны көрсөтүп, жолуктуруп, буюрса кызматты кылып атат. Аларга да Алла Таалам ыраазылыгын берсин. Буюрса биз эми ал жакка барганда ал жактан дагы буюрса кызмат саякат умра компаниясынын кызматчылары тосуп алып, ал жерде да кызмат кылчу. Негизи бул баягы мыкты кызмат, толук ибадат деген буюрса уран менен бул кызмат саякат умра компаниясы иштейт экен. Чындыгында толук ибадат демекчи, сөзсүз түрдө эми кимдергедир бул умранын тыйыны бир аз эле тыйын болушу мүмкүн, кимдергедир бир 10 жылдык чогулткан тыйыны дагы болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон чакта дагы ал жерде сөзсүз түрдө кунт коюп ибадат кылып келиш үчүн ушул умра компаниясы ал жерде тартиптерди түзүп, ал жерде бир эмелерди уюштуруп, ар бир бара турган жерлерди алдын ала түшүндүрүп, буюрса Миржалал устазга дагы Алла Таалам өмүрүн узун кылсын. Аябай мындай энергичный жаш киши экен, жаш байке экен. Буюрса ар бир адамдарга жеткиликтүү кылып, жеткирип айтып берип атат. Сиздер алыстабай туруңуздар буюрса туугандар. Туугандар, буюрса регистрациябыз аяктайын деп калды. Азыр кызматчыларыбыздын жарымысы буюрса бул жерде, жарымысы азыр акыркы 4-5 киши калды. Ошолорду бүтүрүп коюп, бул жерде азыр бизди ожиданияга киргизишет. Мен бул жердеги кызматчылардан бир-экөөз сиздерди тааныштырып, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Чындыгында оор жүктөрдү көтөрүшүп, бул жамаатка жардам беришип, буюрса мыкты кызмат кылышып атат. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Ден саалыктар. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилла. Бул киши кызмат саякат умра компаниясынын офистен бери кызмат кылып келаткан кызматчысы, аты Абдурашид байке. Көп жылдан бери ушул кызмат саякат умра компаниясында иштешет. Аябай жакшы кызматы, аябай жакшы, сумкаларды баарын көтөрүшүп, эми ал жагы сыр болуп кала берсин деди элек, бирок кандай болгон чакта дагы ушулардын кызматы, эмгеги менен буюрса апаларыбыз эс алып отурушат да. Сиздерге Алла разы болсун. Анда. Биз менен барбайсыздарбы жүрүңүздөр? Иншалла артыңыздардан буйрса. Барасыздар, иншалла. Сиздерге Алла разы болсун. Бизге да дуа кылыңыздар. Иншалла. Салам айтыңыздар. Иншалла. Калган кызматчылар адамдарды өткөрүшүп атат. Ошого кийинкиси бул аты Ажымукан деген байкебиз. Бул киши дагы буйрса башынан бери кызмат кылып атат. Мына бир 3 саат болду окшойт. 2-3 сааттан бери бул жерде чогултуп, бул жерде адамдарды баарыны ушул жерге жыйнап, аларга бардык тартиптерди түшүндүрүшүп, буюрса мына ажы башчы Миржалал устазга баарында ушул кишилер жардамдашып, кызматын жеңилдетип атат да. Жана сиз биз менен бараса буюрса, Кудай буюрса биргеликте барабыз иншалла. Умраны толук амалдан аткарып келебиз. Буюрса, биз менен чогуу барганча кызмат кылып, ал жердеги кээ бир адамдардын суроо жообуна, кээ бир адамдарга баякындай суроолор болуп калат, кээ бир адамдарга мисалы сумкаларын көтөрүш керек болуп калат. Бул байкебиз буюрса ошол атайын ушул кызмат саякат компаниясынан кызматчы болуп баратат. Сизге да Алла разы болсун. Бул кишиге өзүңүз микрофонду тосуңуз. Бул эжебиз, бул Ажымукан деген байкебиздин келинчеги. Ал жерде менде микрофон бар, сиз эме кыла бериңиз. Келинчеги, биз бул жерде аялдардын кээ бирки маселелерине ушул эжебиз буюрса умранын аягына чейин жооп берип, аялдарга буюрса кызмат кылып көрсөтмөкчүсү. Аты жөнүңүздү дагы айтып койсоңуз. Мен Абдикайым кызы Гүлмайрам.
келинчегибиз буюрса аялдарды тейлеп, аялдардын бир муктаждыктары болсо, иншалла бардын көзөмөлдөп кызмат кылып келет иншалла умра амалдарында. Алла разы болсын. Азекем, işlerinizlerге ийгилик. Буюрса, алдыда дагы көп чыгарылыштарда чогуу жакшы жерлерди көрсөтүп, билбеген жерлерден суроолорду берип, бул кишилерден дагы сурап беребиз. Кызматыңыздарды Алла кабыл кылсын. Дайым ушундай кызматта жүрө бериңиздер. Кыргыз элибиздин Ар дайым кызматтабыз иншалла. Иншалла. Кызмат саякат толук ибадат, мыкты кызмат демекчи. Буюрса, жакшы иншалла сиздерге Саудиянын, Меккенин, Мадинанын жакшы жерлерин буюрса сиздерге тартып көрсөтөбүз. Алыстабай туруңуздар. Туугандар, башталып калды бул жакта. Ожиданияга өтө турган убакыт болуп калды. Жүрүңүздөр.